Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн биз нүктеден түзүүгө дейинки качыктыкты табууду карастырайык. Мисалы бизге берилсин P нүктеси. P нүктеси координатасы мисалы 3, -2, 1 болсун. Мындай L түзүүгү берилиптир. 4, 2, 5 векторлук теңдөө берилиптир. Мю 1, 2, 3. Берилген P нүктесинен L түзүүгүнө дейинки качыктыкты табуу керек. Onu табуу үчүн мына L түзүү болсун. P деген нүкте. Осы нүктеден түзүүгө перпендикуляр жүргүзүүбүз керек. Мына нүктеден түзүүгө перпендикуляр жүргүзүүбүз керек. Демек, P нүктесинен түзүүгө перпендикуляр жүргүзгөндө мынтип кандайдыр бир нүктеден кыят. A деген нүктеден болсун. Значит, A нүктесинин координатасы бул L түзүүгүндө орналашкандыктан мына L'дин мына 4 плюс мю 2 плюс 2 мю 5 плюс 3 мю деген бул A нүктесинин координаталары болот. 4 плюс мю 2 плюс 2 мю и 5 плюс 3 мю. Бул A нүктесинин X, Y и Z. Демек, бизге мына PA деген перпендикулярдын узундугун табуу керек. Мына L түзүүнүн багыттоочу вектору бар. Мына түзүүдүн боюнда болуу мүмкүн, немесе оган колинеар болуу мүмкүн, параллель болуу мүмкүн. Биз билебиз, эки вектор перпендикуляр болуу үчүн олардын скаляр көбөйтүүсү 0 тең болуу керек. Ошондо PA деген вектор менен мына L түзүүнүн багыттоочу вектору Q деген вектор болсо, координатасы 1, 2, 3. Q вектор. Осы экөө бизде перпендикуляр болот. Яғни скаляр көбөйтүүсү 0 тең болуу керек. Демек, PA'нын координатасын табалайык. PA. A нүктеси 4 плюс мюдан 4 азайтамыз. Жок, 3 азайтамыз, Болады. 4 плюс мюдан азайтамыз 1 плюс мю. Дәл солай 2 плюс 2 мюдан 2 азайтамыз. 4 плюс 2 мю. И Z 5 плюс 3 мюдан 1 азайтамыз. 4 плюс 3 мюдан. Енді скаляр көбөйтүүнү теңдеди. Скаляр көбөйтүү сәйкес координаталарды көбөйтүп косамыз. 1 плюс мю көбөйтөбүз 1ге. Косамыз 4 плюс 2 мю көбөйтөбүз 2ге. Косамыз 4 плюс 3 мю көбөйтөбүз 3ге. Тең 0ге. Осыдан мюдун мәнин таба аламыз. 1 плюс мю плюс 6 плюс 4 мю плюс 12 плюс 9 мю тең 0ге. 5 14 мю тең болады минус 7 21ге. Осыдан мю тең 7ге бөлүп жатсам 2ден 3 болот. Минус 1,5. Мюду таптык. Эми X, Y, Z-тин мәнин табабыз. A нүктесинин координатасын таба аламыз. Демек, A нүктесинин координатасы A нүктесинин X ол бизде 4 плюс минус 1,5, яғни 2,5. A нүктесинин Y 2 плюс 2 көбөйтө минус 1,5, значит 3 минус 1. A нүктесинин Z 5 азайткан 3 көбөйтүлгөн 1,5 0,5. Мынтип 2,5 болду да. Эndi биз табуубуз керек PA'нын координатасын табуу керек. Мына A нүктесинин координатасы бар 2,5 минус 1,5. Одан P'ны азайтып тастайбыз. 2,5тен 3 азайтамыз минус 1,5. Минус 1ден азайтамыз минус 2-ні 1. 1,5 азайтамыз 1ден минус 1,5. И PA'нын узундугун табабыз. Сәйкес координаталарды квадраттап косамыз. Минус 1,5тин квадраты, косамыз 1тин квадраты, косамыз минус 1,5тин квадраты. Сонда бизде 0,25, 0,25, 1,5. Яғни 2ден 3. Рационалдыктан кутулсак 2ден 1 арасында 6 болот. Сонда мына берилген нүктеден түзүүгө дейинки качыктыгыбыз 1 арасы 6 бөлүнгөн 2ге тең деген сөз. Сону мен bir корутундайык. P нүктесинен нүктеден түзүүгө дейинки качыктыкты табуу үчүн нүктеден түзүүгө перпендикуляр түзөбүз. Яғни ол перпендикулярыбыз берилген түзүүдө кандайдыр бир A деген нүктеде кыят. И осы A нүктесинин координатасын мына L түзүүнүн теңдөөү боюнча жазып аламыз. Параметрлик теңдөө боюнча 4 плюс мю, 2 плюс 2 мю, 5 плюс 3 мю деп. И PA'нын координатасын табабыз. Мына PA вектору менен мына L түзүүнүн багыттоочу вектору экөө бири-бирине перпендикуляр.
бізге қашықтық дегеніміз ең қысқа перпендикуляр ғой. Екеуі перпендикуляр деп аламыз. Екі вектор перпендикуляр болады, егер скаляр көбейтін нөлге тең болса. Біз содан параметрдің мәнін тауып, одан берілген нүктені тауып, PA векторын тауып аламыз. Яғни түзуге, берілген түзуге перпендикуляр вектор ғой. Сол перпендикуляр векторды тауып алсақ, соның модулі ол бізде нүктеден түзуге дейінгі қашықтықты береді. Так, түсінікті болар деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге осы. Сау болыңыздар.